Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр жана Нуркей YouTube каналынын каталуучулары. Туугандар, достор, кезектеги автоунаа Солярис жылы 2018 пробеги азыр 369 миңге пробеги. Так, 1.6 автомат, 1.6 турабы? 1.6 автомат коробка. Мен силерге азыр баасы боюнча айтайын, бирок жакшы торг менен. Торгундагы азыр айтам эмне экенине. Баасы 750 миң. Комплектациясы жакшы комплектация экен. Эми торг боло турган жерин айтайын, машина ДТП болуп тур, официально түшүп тур. Машинанын артынан келип уруп тур. Бул машина ортодо калгандык себептен анан алдыга барып тийген экен машиначы, алдыда турган машинага. Ошонун үчүн азыр бул жерден бизден ошол элди көрдүңүздөр, Бул жактан бир ишел бар экен, анан арткы багажниктен ишел бар экен мындай. Эки жагынан тең. Капот ошо оң жагында бар экен, болду. Бампер көрүп атасыздар. Бамперде сыныгы бар. Удардан кийин башка бампер коюлгандан кийин анан ушундай болгон окшойт. Так. Артынын алдынан башка. Бул жерден краска өчүп тур. Аркы өтө таза экен, водительский жак. Болду. Калган жагы таза экен. Так, передний бамперден бул жанагы клей. Пленканы сыйрыган окшойт. Клей чаң туруп калган, болду. Так, бампер таза экен. Көрдүңүздөр, ДТПдан кийинки толук жасалган эмес. Ошону өзүңүздөр келип, жолугуп, жакшы торг кылып сүйлөшүп алсаңыздар болот экен. Жакшы торг кылып алсаңыздар болот. Летний шиналары барбы? Летний шинасы бар экен, кошулуп элет. Азыр көрүп атасыздар, зимний дөңгөлөктөрдө турат. Эми силерге ички көрүнүшү боюнча айтайын. Комплектациясы боюнча. Комплектациясы боюнча көрдүңүздөр, өзүңүздөр да. Бул жактан бизден электропакет полный. Антибукс, корректировка фар, мультируль бул жерден бизден. Өзүнүн мафону сенсорный. Бул жактан бизден подогрев сиденья бар экен, передний, анан подогрев руль бар экен. Машинаны алгандан бери чуколду айдалыптыр. Ичи таза дейт. Алгандан баштап чукол менен жүргөн машина экен. Чечилбей туруп чукол таптар. Анан пробеги боюнча 369 миң 604 дейт айтылгандай. Чек жамайт экен машинеде. Ички көрүнүшү ушундай, алдыда артыда чуколду экен туугандар. Көрдүңүздөр, Паракка коюлган. Ушул машинаны келип өзүңүздөр көргөн айтылган ушул ДТП боюнча сүйлөшүп, баасын торг кылып алсаңыздар болот жакшы. Астыда берилген номерге чалып байланышып аласыздар туугандар.